Karashoro komandasında birinci қатар sanımenen капитан мені ойнатқан Арғымақ Острый Арғымағы Талас облысының Көкбөр федерация жетекшісі Абдықапаров Ерлан мырза тапшырады. Жана ошондой эле Тайгазан магазининен Муралбай татынакай болгон ат жабуу Тайгазан магазининин атынан бүгүнкү күндөгү мыкты Аргымак ээсине татынакай болгон караңыздарчы сонун болгон ат жабуу кут болсун. Ал эми кийинки номинация ээси бул турнирлерде эң көп салымдарды салып жалпы күйөрмандарга кайрадан бир өзүнүн мыктылыгын дагы бир ирет айгинелеп таңазалаган Аманбаев айыл аймагынын 10-чу қатар сандагы оюнчусу Мейисбеков Нуржан мыкты көкбөрүчү номинациясынын ээси. Сыйлыкты Бишкек шаарынын вице-мэри Ырсалиев Жамалбек агабыз өз колу менен тапшырат. Кол чалтыралы күйөрмандар. Мыкты көкбөрүчү. Эми бул турнирде ушул мыкты аныкталган номинация ээлерине ал эми биз бул номинацияга ээ боло албай калдык деп тийбеңиздер. Бар алдыда жап-жаш көкбөрүчүлөр арасындагы биринчиликте мыкты оюндарын тартуулап Ысык Көл облусунан Түп районунан мыкты айыл аймак аталып келген Кусейин Карасаев айыл аймагы командасына 4-чү орунду алгандыгы үчүн федерациянын атынан 50.000 сом акчалай сыйлык 50.000 сом акчалай сыйлык Кусейин Карасаев айыл аймагына. Кут болсун сертификатыңыздар. Ал эми бул турнирде финалга чейин жетип, 3-чү орун ээсиге 3-чү орун ээси Кожомкул айыл аймагы 100.000 сом акчалай сыйлык менен сыйламак. Сыйлыкты мына ушул аксакалыбыз Аманкул атабыз Темир Молдокулов өзү чыкты. Келиңиз, келиңиз. Мына 100.000 сом акчалай сыйлык Кожомкул айыл аймагы Молдокулов Темирге ыйгарылып атат. Байыңыздар уктуу болсун. Чоң рахмат. Мына финалга чейин чыгып, Ош облусунун мыкты айыл аймагы аталып келип, мына бүгүн республикалык аралык айыл өкмөттөр аралык белдештер өтө бир керемет оюн тартуулаган бүгүнкү турнирибиздин 2-чи орун ээлери Карашoro командасы 200.000 сом. Кол чалтыралы. 200.000 сом акчалай сыйлыгы менен Карашoro командасы. Бүгүнкү турнирде, мына тарыхта калчу турнирде мыкты оюнун көргөзүп, айыл аймактар арасындагы өткөн биринчиликте баш байгени жеңип алган Аманбаев айыл аймагы 300.000 сом акчалай сыйлык, кубок, алтын медаль. Жана ошондой эле Кожомкул атабыздын чөбөрөсү мына 12 оюнчуга Орозалы мырзанын атынан көкбөрү китеби 12 оюнчуга мына көкбөрү китеби ыйгарылып атат. Бирөөгө келип мына китепти көтөрүп кеткилечи. Чоң атабыз өзү ыйгарылып атат. 300.000 сом жана кубок, мына өткө кубок алгачкы рет мына Талас облусунан келген Аманбаев айыл аймагына буйруду. Алтын медаль, кубок 300.000 сом.